Саламатсыздарбы, көркем кептен күйөрмандары. Залқар жазуучу Түгелбай Сыдыкбековтан Көк асаба романы улантылып тааныштырылат. Адылтай ажоо. Ай дээр ажооң жок болсо, элиң ээн баш. Кой дээр кожоң жок болсо, койчуң кеп укпас. Эл сөзү. Көрүнгөн киши өз эмес, өз бирдей эмес. Эски макал. Падышасын ажуу аташкан, аны ажуум дешкен. Бичурин. Эртеңки куулгалуу күндөр жөнүндө кеп сөз айтылат. Жанчарыңды белең кармаң, эртең жоортул. Коюң, ажуу тынчко? Мен айттым, эшит. Эртең жоортулга аттанабыз. Тигил аз журтун чабабыз. Муну биздин уруунун куту Эрдене деп алып айтты. Жоокерлер жапа тырмак камылгада. Токтоң, деди берки жаш жоокер. Тигил жаш жоокерге бурула карап. Жардыкты ажуу айтыр. Эрдени алып, ушу ажуу жардыгын угат, өзү жардык айтпайды. Тигил жаш жоокер беркисине кекээр айтты. Эрдени алып ээликсе, ай деген ажууну эшитпес ал. Берки жаш жоокер тынымдай үндөбөй бет алды күн кетти. Анда элден ырк кетет. Билги ажуу ага жол бербейт. Тигил жаш жоокер беркиге тике карады. Эмне сен урууңдун алпына арка болбойсуңбу? Аркамын, деди берки жаш жоокер. Жаамы кыргыз атанын билги ажуусу Адылтай акеден дагы кетпеймин. Адылтай ажуу өзү кем эмес. Биз олжодон курдук. Эми ону ишитпейбиз. Чуркабай ат тумсак, жеби тартпай жоокер эринчек, жоортулга аттанабыз дешти. Эрдене урдана алыптар. Өзүң билесиң. Бул эки оолукса, кимди иштээр? Тиги жоокер этият сурады. Анда сен аттанасыңбы? Аттанамын. Алар алчу олжодон куру калмак белем. Мына олжо. Тиги жоокер үндөбөдү. Өзүнчө ичтен олжо деп койду. Камын, деди беркиси. Экөө өз айылына карай чаап кетишти. Чоң кичине кулак түрөөдө. Журт капсаланга, каргышка, кан төгүлөр чабышка белен такымга чокмор баш кысып, чоң курчанган кисеге тинте тагып, ийри кылыч байланып, ай балта жанчар кармап, замандар бою ат үстүндө өмүр өткөрүүнү салт кылып алган кишилер. Жайыгышы созулган тынчтык аларды жадаткандай. Бизде кол башчы ада болгон, деди. Элирген жоокерлерди жоортулга баштаар эр уул чыкпай калганбы урууда? Эр аты тумсак, эрлер борпоң болуп кетпесе ийги дечүүлөрдүн куру демдери Эрдени алыпты элиртти. Ал теңгил чаар көк атка минип, көк соот, көк толга кийип, локуйуп бастырды. Четтен жоо келет деп күткөндөй камсыз журт белик. Атаң көрө, тигил аздын журтунча жанчар согуп, жебе тартаарды унутуп калсак, ботом жоо бизди тепсээр кийин. Сары алтын, ак күмүш арбын, жибеги жумшак тапкачты чабамын мен деп, Эрдене алып шердене чыкты. Ага урдана тик жоош эскертти. Шер, сени көбүз тапкачка аттансак, шаабыз жетпес. Алар көп. Көп болсо чөп, мен аларды уруп салчу уроктурмун, деди Эрдене. Урдана кылычын шап сууруп алды дагы жаланган мизинен өптү. Өзүм саа аркамын, алпым. Тилук, тапкачка чаппайлы. Бу жолу анау изгилди чабалы. Жетим уул 10 ат коштоп олжалсын. Эр уул 100 ат айдап олжалсын. От башында отурган карыбыз жая кесип карта чайнасын. Изгилдин аруу кызы күн болуп ирегеде отурсын. Ошондо биздин демди
Адылтай ажуу өзү көрөр. Урдана өз кебини өзү маашыр каткыра күлдү. Ажуу өзү көрөр да: «Ва, журт багаар алыптар, силерди мен билбей жүрүпмүн. Бириң журт куту Урдана, бириң эл ээси Эрдене экенсиң. Эми мен силерди тигил тапкачка карай баштаармын дээр, ол чын билги болсо». «Ва, Урдана шер, чын айттың», деди Эрдене. Ал кылычын кындан шарт сууруду. «Анттан кайтканды курч мизигессин». Урдана менен Эрдене кылыч өгүшүп шерттешти. Эки колбашчы өз урууларынан 3000-ден 6000 кол баштап барышып, Изгилдин журтун каплеттен чабышты. Бег апар жаткан журтту камынып, аттанган кол чаап кетүү ар дайым болуп турат. Чабылган тарап жерди өөп, тизе бүгүп бербесе, чапкан тарап аларды катуу ызалайт. Гүлүн сапырат, казанын кыйратат, малын үйүн олжолойт, уулдарын кулдайт, кыздарын күңдөйт. Бирок бул жолу Изгил журту Эрдене менен Урданага анча каяш этпеди. Эрөөлдө жүргөн чакан колу чабышып, ат көчүгүн салып, качып элин аралады. Айыл чабыла баштаганда Изгил ханы тизе бүктү. Изгил ханын тизе бүктүргөнчө Эрдене менен Урдана керсейишти. Көп мал, көп олжа алышты. Чабышта такаат көрсөткөн жоокерлердин колго түшкөндөрүн кулдукка айдап кайтышты. 40 урууну баш коштуруп, көк асак астында боломун деп, Адылтай ажуу бар күчүн жумшап турганда, Урдананын тегил жоругу журт ынтымагына балта сокту. Ээликкен эки алып азыркы душманга аттанышса не? 40 уруунун бири Изгилди чабышты. Көрүнгөн өз эмес деген Эрденелер Изгилди жат көрүштү. Өз бирдей эмес деген Адылтай ажуу өзү чапкан Эрдене менен Урдана алыптарга катуу кейиди. Бүгүн Изгилди өздебей жоо көргөн Эрдене алып, эртең менин тукумумду, менин айылымды дагы жат көрөт деп Адылтай ажуу өкүндү. Билги ажуунун баамы туура. Чынында эле тигил эсирген эки колбашчы Адылтай ажууга каяша билдиришкен. Ажуубуз карыды, алжыды, шер уулу Эркүлчүр учуп кетти. Анын ордун басар жаш тегин темир канат жетилип кыраан болгучакты биз текөөр жанып шаңшып туралы деген каяшаны ал эки колбашчы ажууга эч кеп кеңеш айтпай Изгилге чабуул коюп туюндурушту. Эрдене менен Урдананын ал арамын, эми мындан ары уланткыс жагын ойлоп, Адылтай ажуу 40 уруунун башын курап турган Або министр даражасындагы бектерди, колбашчы хандарды ордого чакыртты. Ажуу ордосу жасалгада, жеке ордо эмес, бүт ордону курчаган ак үйлөргө, бүт аймакка кут жаагандай укмуштанып, кереметтенип, байлык ташып калган. Ага себеп соңку бир нече жылдар бою бул элге четтен кол салган жоо жок, кыш коңур, жаз мейлүн, мал төлдүү, тыйкан эгиндүү, темирчи темирлүү, ак өргөөдө кыз келин сой салып, маек куруп, жар жарайтат. Кергич керип, сайма сайышат. Ар бир ак үйдө атене балпая тартып, жай олтуруп кымыз жутат. Жай сүйлөп, улуу сөз улашат. Ажуу ордосунан тартып, эл журттун ар бир конушунда ушундай бейпилдик болуп турган кезде Эрдене менен Урдананын тигил шоктугу жалпы журтка жакпады. Бейпилдик самаган кишилердин кыжырын келтирди. Жалпы журт эми Адылтай ажуудон кеп күттү. Деле өз кишилер эмес, тиги бөтөн уруу бул кезде жаш ажуу Адылтайдын эмне айтаарына кулак түргөн кез. Антип кулак түрөөгө чоң себеп бар. Байыркы заманда көп уруу журттун башында алып уузган турганда, ага кайсы жоо чак келди эле, чалгыны сынбас кыраан болуп, ал заманда ошол ууз алып баштаган журтка тигил кыжылдаган
Тапқаштың башқы падышасы тізе бүкті. Сары ақ күмішін, асыл жібегін аябады, ару қызын тартулады. Соң құрпақтар бүлінді, ер бабадай бола албай бүлінді. Нечен 100 жылдар бүлінді, тым трақайы шықты. Еме тапта қырғырылдық, жойылдық деп тұрған кезде жұрт қайрадан көктеді. Қайрадан құралып баш көтіре баштады. Бытырап, тентіп, жойылып баратқан урулар қайрадан құрыла баштады. Алардың көбі жойылып та кетті. Ошенсідағы жер тамыры жыш, терең болғанда еле, ел тамырыдағы жыш, терең, ар бірінде азайып суылған менен қайрадан көгіріп, қалыңдап көктөрін білгізді. «Уа, тұқым» деді Адылтай жалпыға. «Ошол қырдаал біздің башта, тегел түргөштің башқағаны берлігуч су уранына чақырды. Оны менен тоқтыбоды. Теге қазы ақ көлді жердеген қалың уйсунду өнөктөш, өзөктөш жұрт бололу деді. Берлік түтіп, өрт болып баратыр. Ал тұрғай тегел төөлөстүн ер қара чурун, таттын таныры еренин, иштектин алтын ханы, қарлуктун кел журун, оноктун жарык тегинин ураныма чакырамын деген алып берлик эми Адылтай ажуунудағы өзүнө баш ийдиргени бар. Тууну жышты, кең жазыкты, тунук дайраны жеке жердейм, кыргыз атанын журту мага кошулсун, кошулбаса жуу экенин билдирсин дептир. Ал Чынакылман хан болсо айбалта кагыштырбай, ир баштарын канатпай бириктирбейби? Не күчкө салганда бизди калтаарыйт деди ал. Ажум, биз тек жатпай, колду ошо бирликке карай аткассак кантер деп алман чыйралган. Бирлик улукса да өз, биздин жоо сары жазыктан ары тынч өңдөнгөн калың тапкач. Ол бүгүн тынч, эртең тынч, анан ал жай-жайлап, жазда мөндүр жаадырып, амал менен каптаар. Биз ошол калың жоого белен туралы деген ажоо. Ошону айтып, ажоо тигил четтен келчү калың жоого каршы туралы дегенде, ал өз ичиндеги ынтымакка ишенген. Көп уруу журт бир баш, бир кол болуп калды деп ишенген. Көрсө иш андай болбоду. Жаңыдан бекемдеп келаткан асыл буюмду тарс согуп сындыргандай, жаңыдан бекемдеп уюп биригип келаткан уруу ынтымагына доо кетирген тиги эки алыпты алдыга матап келишти. Ажуу эр кишиге буйрду. Бизге аты башка, аты кашка тапкач жуу десек, Кыргыздан чыккан тигил эки арам жуу экен. Вай, журтумдун эр кишиси. Са өзүңдүн уста атаң ак берген койгон атың чогултур эди. Чогултур деп са өз атаң ат койгондо, көк теңири балаңа ушул атты бер деп оозуна салыптыр. Сен жеке өзүңдүн билгилигиң менен, алыптыгың менен, айлалуулугуң менен отко түшүп, отко күйбөдүң. Сууга түшүп, сууга акпадың. Киши пири, эр киши атын журт койду саа. Жерде бузукуну теске салсын деп, көк теңири сени артык жараткан. Бар, чогултур. Баргындагы тиги эки арамды матап келиң мында. Ажуунун ушул буйругунан кийин эр киши эрдени менен Урдананын кушунуна келди. Жууртуулдан олжолу кайтышкан эки алып бул кезде кымыздан арак тарттырып ичишип, кысыр эмди тайдын жаясын чайнап, балбан күрөштүрүп, айгыр алыштырып чардап жатышкан. Алар эр кишини теңсинбейбиз деген болушту. Бирок экөө канчалык алып, канчалык тайманбас болушса да, эр кишиге багынаарын билген соң тек сыр алдырбай керсейишти. Ошентсе дагы эр кишиге каяш айтышкан жок. Тек эр кишинин айтканын угуп, экөө тизе бүктү. Жоо жараксыз алдыга түштү. Эр киши эрдемсинген эки баатырды эл көзүнчө кордободу. Тек аттарын мингизип, ээрчитип жөнөдү. Качан ажуу ордосу көрүнгөн кезде экөөнү аттан түшүрүп, жөө бастырды.
жөө басқанда тек жөө емес, екөө тең камчыларын мойнына илеп, айыптуудай жер карап, балбырап салбырап келатышты. Бул кезде Адыл Тая жоо көк чапан жамынып, күмүш тактыда сыртта отурду. Бул ачуунун белгиси. Або, би, бек не кол башчыга, алпка, уруу аксакалына мейирим көрсөтөөрдө, ажуу ак кымкап чапанын жамынып, алтын такта ордо төрүндө олтуруп, тигилерди кабыл алат. Жоортулга колдуу баштарда кыпкызыл чарайына суут кийип, кисек куркурчанып, кылыч байланып, туулга кийип, мына азыр аттан чуудай билен турат. Ажуунун бул салты эзелки эр баба Уузхандан бери келаткан салт. Азыр эр кишинин айдоосунда келаткан эки баатыр Эрдене менен Урдана камчылары койнунда, колдору боорунда басынып келатышкан. Ордого жакындап, обо, би, кол башчылардын ортосунда көк чапан жамынып, жаман белги менен отурган ажууну көргөндө Эрдене алып шерлене түштү. Эр кишисине айдатып, мени каар менен тоскондой ажоого жазганым эмне деп өзүнө өзү айтып алды дагы. Эрдене тизе бүкпөй камчысын мойнунан алып түз басты. Эрдененин мунусу ынтымак бузуп, эл чапкандан ары кеткен адепсиздик, туутпостук, баш ийбестик. Муну иштеген иштейт, өз күчүнө, өз демине ишенип, ажоого өткөзгөн өз эрдигине ишенген алып, не кол башчы, баатыр ушун иштейт. Не теги туугандыгы ажоого тете, кадыр баркы өткөн адам ушинтет. Эрдене чоң чабыштарда далай таанылган. Теги да анча дандуу эмес. Ошентсе дагы анын көктүгү, кайраттуулугу ажууну көргөндө намысын козгоду. Алтын тизе бүккөнү, өлгөнү деди ал өзүнө өзү. Аны көргөн Урдана дагы шердене түштү. Экөөбүз эгиз алыппыз. Ханга бекке тизе бүкпөс сом темирбиз деп убадалашып алган башында. Тиги эр киши хан да, бек да, абоо да эмес. Ал пири, киши пири колдогон киши. Андан жалтанбас бул элде эч жан жок. Ага тизе бүкпөскө бул экөөндө чама жок болчу. Эми ажуу алдына Эрдене тике басып келди дагы, баатырларча таазим этти. Алдаяр ажуу, айыбым жок, тизе бүкпөймүн. Адылтай ажуу үндөбөдү. Ажуу ордуна жоопту азман абу айтты. Изгилди чапканың айып эмеспи? Мен өз элимден алпымын. Жолумда турганды чабамын да элимди багамын. Изгил журтту жолдо турбады, деди Азман обо. Изгил дагы биздин бир бутагыбыз. Сен Эрдене, теге Урдана экөөң балтаны ушул бутагыңа соктуң. Айыптуусуңар. Эрдене чорт айтты. Жоо чапкан алыптын айыбы жок. Адылтай ажуунун оң жагында отурган чекир би кескин сурады. Эрдене, сен өздөн жоо көрсөң, өз колуңду өзүң кесесиң. Жоо кайда? Бизге тиги эзелтеден сөөгөштү табгач жоо. Андан өйдө чыкса, теги куруй жоо. Күн жүргөн жакта түпүт журтунун түктүү таман сорунду каганы жоо. Андан ары ат минбей пил минген, чалбар кийбей чылаңаш жүргөн жөөгүлүктөрдүн от жутаары жоо. Күн баткан жакта урум, пурум, абар жоо. Атбайдын өз тукумуна келгенде ким жоо? Атам кыргыздын алтын ордосу башынан Атбай тукумун ынтымакка чакырып келген. Көнгөнү көндү, көнбөгөнү бизге жоо кантели. Майлашканга майлашмак, жоолашканга жоолашмай. Эрдене, сен чын алып болсоң, ошол бизге кастарын тиккен хан менен жоолаш. Изгил бизге кастарын тиккен жок. Эрдене тек актанды. Изгил аноодо биздин уруунун жылкысын чапкан. Чекир би токтолбой доо айтты. Аноодо жылкыңды изгил алса, сен андан өктөңдү ал, өрүштөгү жылкысын ал, кыйрын үйрүп, айылын чап, тукумун кырып, уул кызын күң,
кул кылууга күчтү сага ким берди? Айдыйыр ажоосу жок, аңыра чапкан ийин баш Жеке Баатырдын обу жок жоосунун иштедиң, Урдана экөөң. Ушундан кийин силер жоосунсуз алыпсыңар. Мындан ары сен эр куту Эрденемин дегенин таштаң, тиги журт куту Урданамын дегенин таштайды. Таштабай көрүңөр, журт бузган бузуку дейбиз. Бузукуга бир жаза мууздалат. Бу биздин буйрук. Атам кыргыздын баш ажоосу жашы 90го толгон Адылтай баба айткан буйрук. Аны ажоомдун оң колунда отурган Адил бии мен чекир айттым. Өздү жоо деп опсуз чабуул баштадың. Ыйык тактыда отурган ажоонун алдына тике басып келдиң. Бул адепсиздик, бул чоң айып. Эрдене да, Урдана да унча калышпады. Эсине келдиби? Эрдене тике карабай жоошуй түштү. Урдана жер карады. Чекир бий өкүм айтты. Чабышта кол ириткенге, ынтымак бузганга, тынч кезде ушак сүйлөп, ууру кылганга, журт тыркын бузганга, өтүрүк таратып, өз журтуна капсалаң келтиргенге бир жаза өлүм. Бул азыр мен айткан кеп эмес. Эзелкиден келаткан баба жырымы, закону. Абу бийлерден үн чыкты. Тизеңди бүк, Эрдене, тизеңди бүк, Урдана. Эрдене да, Урдана да айбаттан коркуп кетишти. Камчылары моюнга илишип, колдорун боорго алышты. Тизе бүгүп, чөк түшүп отура кетишти дагы, чекелерин жерге тийгизгенче жүгүнүштү. Айыптуубуз Ажу ата, айыптуубуз Ажу ата. Азман Абунун жоон үнү зоңк этти. Баатырлар акылдан адашып, аңыра чааптыр ажоом. Экөөнүн тең канын бериң. Бардыгы Адылтай ажоого карашты. Адылтай алаканын оң санына койгон калыбында тигил тизе бүккөн баатырлардан алыс карап чечкиндүү айтты. Эсирген эки арамдын башын мен кес деп буйрук айтпаймын. Журт ынтымагына балта соккон бузуку журт алдында мууздалсын деп салт калтырган арбагы тирүү бабанын жырымынан кайтпаймын. Айыптуумун деди Эрдене, өлүмүм ак. Айыптуумун деди Урдана, өлүмүм ак. Кыргагы алтын ак калпакчан, ак күбө тоң кийген аксакал оң колун алга карай көтөрүп, сөөмөйүн чочойтуп кескин айтты. Баары өз уруум, бул өкөө менин тукумум. Ынтымак бузган бул өкөөнү өзүм деп жан тартпаймын. Баба жырымынан мен да чыкпаймын. Бүт уруунун чоң кичиси ыраазы. Бул эки обу жокту ээрчиген бир түмөн колдун шагысынаар. Мен ошого кейидим. Уруу аксакалдарынын минтип айтышы тике каршылык эмес. Өз баатырлары Эрдене менен Урдананы өлүмгө кыйбай сактап калуу аргасы да эмес. Арийне аксакал өз баатырларын өлүмгө берүүгө каршы болгондо аргасы канча? Алар ынтымак бузду, өлүм жазасын алууга өздөрү барды. Эми кол менен иштегенди моюн менен тартыштан башка бул өкөөнү сактап калаар себеп жок. Эрденеден келаткан баба жырымы мындайларга өлүм буйрат. Канчалык кадырман болушса да, канчалык эрдемсеген тайманбастар, жоо чабаар алып болушса да, экөө тиштенип өлүмгө моюн сунушабыз эл. Ага туугандар да, уруулаштар да аргасыз жырымга каяша айта алышпас. Ошентсе да биринде болбосо биринин дилинде кек калыш ыктымал. Адылтай ажоо 90дон ашты. Киши уулунда темир өзөк өлбөсү жок. Адылтай ажоо да учат. Артта алтын такты ээлер жаш деген так ээсиби, аны Теңир билет. Салт жырым аны такка отургузган менен жаш дегенин өзүнө көк теңири акыл, айла эпти, эрдикти бердиби, жокпу? Ал азырынча белгисиз. Кечээ эр Гүлчүр барында тиги Эрдене менен Урданага окшоп кайсы уруунун алпы бейбаштык иштеди. Бүгүн бул эки алптын өз билгениндей минтип кол атказып тынч журтка чабуул коюшу да
Эми бизди койду эргим, эр гүлчүр учуп кетти. Кара жоону эми биз тоотпойбуз дегени болчу. Иштин ушул жагдайын сезип, эртеңкини ойлогон эр киши тактагы Адылтай ажоого аста карады. Адылтай ажоо эр кишинин дилин туюнду. Адылтай ажоо оң колун жай көтөрүп, мурутун жайсылады. Баба жырымы дагы сакталсын, тентектер да эсине келсин, элге дагы санат кылсын. Ойду өзүң айтың, чогултурум. Сенин акылың, менин акылым, биздин акыл баба жырымы деген ажоонун оюн эр киши көз караштан туюнду. Ал ошол замат ажоого таазим этти. О акылман ажоом, бузуп айтсам түзөп коюң, түзүк айтсам улап коюң. Хандын өлүмү эли терс караганы, алптын өлүмү эл алдында уятка калганы. Эрдени алп, урданы алп, карабашыл кул болсо, экөөнү азыр улактай мууздайт эдик. Бу эки алп акылдан шашты, обужоктук кылышты. Обужоктук иш үчүн эки алп эл алдында уят болушсун. Экөөнү эр минер ат, кийер эр тону берилбесин. Жайдак жүрүп, экөө эрдик көрсөтсүн. Ошону иштешсе, айыбын өтөйт экөө. Баргы уруусунун кадырман билгилери, ону чабылган изгил журтунун алдында айыптуу. Өлгөндөрүнө кункор, төгүлгөнүн толтуруп, маталып келген уул кыздарды кайтарып, өздөрү изгилге кыз берсин, куда сөөк болушсун. Баатырлары ок тиштешсин, аксакалдары төш такашсын. Адылтай ажоо жан-жанында отурган абоо бийлерге кеңеш сала жумшак айтты. Ак сөз. Алп өкүмүн чогултур так айтты. Эл баккан алптын уят болгону, өлгөнү. Ал чын. Бу оң жагымдагы абоо бийлерим, сол жагымдагы алп кол башчыларым. Эмне айтарсыңар? Азман абоо таазим этти. Үстүдө көк, астыда бууру күрөң жерден кийинки ийебиз Адылтай ажоом. Элдирген эки арамга алп өлүмү ак. Жардык айтың, угамын. Жуук аткас барамын. Башкы абоо алмаздан кийин Чекирби ажоого таазим этти. Эсирген экөөнү алп өлүмү ак. Булар минер атсыз, кароо жараксыз тоого тентип кетишсин. Маа жардыгыңарды айтың, эл гүлчүрдүн жанчарын жоктотпоймун. Башка абоо бийлер, аксакал кол башчылар бирдей ажоого таазим этишти. Тентектерге ошол алп өлүмү ак, бизге буйругуңду айтың, журт кыйрына чыгабыз. Адылтай ажоо өзүнчө күңгүрөндү. Ва, көк теңире, азыр мына таазим эткен абоо, бий, бек, баатыр алптардын дилин түзөң. Мен айткан кепти буларга эм кылың. Бири терс басып, кыңыр ишке барбасың, теңир. Күңгүрөнүп алып ажоо так жай сүйлөдү. Оң жакта отурган абоо, бий бектерим, сол жакта отурган аксакал, билге, алп кол башчыларым, айныбай эшитиң, ажоом Адылтай айтты деп эшитиң. Абооң, бийиң, адөлөт болом деп эшитиң. Алп баатырың олжо үчүн эл чаппаймын, эл багам деп, жоого каршы жортулга баштаймын деп эшитиң. Береги эки эсирик биздин жылдызыбызды өчүрө жаздады. 40 уруу бирине бири жанчар согуп, ынтымагы ыдырай баштады. Биз туурадан качырсак, олордун башкалкалар бадалы калбайт дээр, оноу чет жоо. Баарың ошо кара жоонун келээрин билиң. Ичтен иресек, ошо кара жоо оңой чабар. Ыйык жер суубуз тепселер. Кыз келин күң, эр уул кул болор. Мал табарың чачылар, олжолонор. 40 уруу бириксе күчтүү. Бир жактан обо тумоо кайсап, бир жактан кыш каарына алып жут жүдөткөн жылдарда каплеттен кол салган жоо колун кайрып салчубуз. Орду ишик ачылып,
умай қатын шықты. Жашы 80-дерге таяп қалса дағы, мұң білбеген қатын али тың. Киігені жеңіл ақ елечек. Елечектің қыр буысы көгіш тасма менен бастырылған. Анда өтө тақ, жарашықты алтын чиемелер бар. Алар тек әсем, көр күчін сызылған чиемелер емес, тамғалар. Урду құты умай қатын деген жазу. Бұл умайдың айымдық белгісі. Көйнөгү да, кемсели да көгіш жібек. Жиегіне құндыз бастырылған белдемчісі да бір түсті. Анын жиегіндегі қоңыр тартқан құндыз өтө жарашықты. Белдемчіде сайма жоқ. Сайма ордына екі жуын сандын үсті ченде. Ақ күміш чөгірліп, жылаған баштарын елестедет. Алар бір қараған көзгө белдемчісінің бүкті өзінен көтеріліп шығып келатқан тирүү жыландын баштарындай. Ооздору саал ачылып, ачакей тилдери соймоң еткендей. Чындығында дал ошондой чебер саймаланған жылаған баштары. Бұл да тек кооздук үчүн эмес, ажуу ордосун оо тилдүү бузуку аралабасын. Аны азиз ажыдар, ыйык азиз арбап салсын деген ырым. Бұл белги дагы ордо куту умай катындын пири. Арине ажуу, эрдиги жогору. Умай катындын даражасы ал ордо куту. Ордо кутун сактаган айым эрдин да, ажуунун да, баатыр кол башчынын дагы, ал тургай эр чоролордун да, жүнөкөй жоокердин дагы камын көргөн, телегейи тегиз камкор, акылман кайраттуу, уз билге. Мейли эл журт байыр тынч кезде, мейли жууртулга аттанаарда, мейли чечим ой айтаар, ушундай ажоо жыйынында ордо куту айым өз милдетин так тейлейт. Эмесе бая ажоо ордо алдына чыгып, көк чапан жамынып, күмүш такка ачуу менен отурган. Андагы ажуунун чечими айыптуу алыптарга өлүм жазасын айтмак. Эми билгиштер жыйыны бир сөзгө келишти. Эрдене менен Урданага алып өлүмүн буйрушту. Адылтай ажуу эми оң жактагы Абу би бектерине, сол жактагы Аксакал алып эр кол башчыларына эртеңки журт ынтымагын, журт камын, журт тилегин айтаарында ал ачуу чапанынын үстүнөн түшүрүшү шарт. Азыр жыйын кезинде умай катындын ордодон жайкалып чыга келгендеги жөнү да ушул ачуу чапанын алып эми ажоого ажуулук чапанын жабуу болчу. Ак куунун түгүндөй жеп жеңил түк ичикти умай өзү да жилбегей жамына чыкты. Дал ушундай жеңил ичикти жоокерлерче кийинген ордо нөөкөрлөрүнө көтөртүп келип, тактагы ажуунун көк чапанын ак ичке алмаштырды. Умай катын эки колун бирдей көкүрөгүнө ала койду эле. Шакектердин каухар көздөрү жалт-жулт күнгө чагылышты. Айым бардыгына ийкеметти. Журтумдун ажуусу айткан кеби элине эм болсун. Жыйында отургандар дүр турушту. Ажоого, айымга урмат этишти. Билге ажоом, ыйык умай эне, бийик кутуңар бизди жалгасын. Сиз айтың, иштебиз, жууртулга баштаң барабыз. Атам кыргыздын тукумун асыраган алтын ордого арам санагандарды ажыдар жутсун. Бардыгы кайра отурушту. Катын кайра ордого кетти. Ак буурул өңүнө куп жарашкан ажоо тонун жамынып калган Адылтай ажоо эми жанагысынан зор тартты. Соң коюп, кеңейип, айдыңды олтуруп, ажоо оюн айтты. Менин чын уулум, силердин эр кулуң. Көлчүр кечээ колдон учуп кетти. Эл баккан эр кул колдон учканда эл мүңкүрөр. Өз муңаяр, жоо кубанар. Ошондой кезде өздөн чыккан жат кубанган жоого бет алдырар. Жок, өз муңайса дагы жоо кубанбасын деп, мен ошол силердин эр кулдун дагы ордун бастым. Эр аттан айрылганда жөө, эл
Ерден айрылғанда алсыз жетім. О, көп мұңайған момын елім. Мен сілерді жетім болғысын деп өлбей келатамын. Ер баштары сай-сайда таштай тоғылынчу қырғынды самаған ерге жақшылық жоқ. О, момын жұрт, ким сені оң жолдон азғырғанын білің. Ким са жанчар кезеп жоо болорду білің. Чабышта тайманбассың, тынч кезде жоошсың, момунсың. Сен ушул момундуктан далай алдандың, кордолдуң, мұңайдың, жумшак жибегин тартуулап, тапкач келсе, эми алданбаң, тапкачтын жибеги жумшак, дили кара. Ал күчү жетпегенде амалы менен алдайды. Сары алтын ак күмүшүн аябайды, жылуу сөз менен эритеди. Ким ошо тапкач асылына кызыгып, жумшак кебине азгырылса, ошо мұңайган. Ыйык жер суудан айрылган, асыл кыздарын күң эткен, ата-эненин акысын, ыйык касиетин тепсеткен. Менин апыттарым, наам даражаларым, мен айткан ушул кепти эшитиң. Муну мен айтты деп эшитиң. Бизге жакшылык деп эшитиң. Бизге жакшылык самаган ажообуз айтты деп эшитиң. Карыны түрдө сыйлаң, баланы чыйрак өстүр, жоодо сынаң. Кыз келинден уз көбөйсүн, эр кийими чопкут, көк күбө тон, чарайына тон, ошо уз зайыптын колунан чыгат. Эр бүлө эрөөлдү билсе, кары менен жаш үй жайдын, мал баштын тиричилигин өз мойнуна алар. Бээң жылда кулундасын, эр минүүчү ат арыбасын. Кез келгенде 3 түмөндү, 5 түмөндү, 10 түмөндү, не андан көп колду жоортулга баштап чыгарбыз. Бир жоокерге 2ден ат келгидей болсун. Кам болгон кем болбойду. Аштыкчың аштыгыңды айдаң, малчың малыңды караң. Кенчиң кениңди эритиң, устаң дөөтүңө, устаканаңда узан. Жоокериң эрөөлдө бол, билгилериң ошолордун баарын баштаң. Бул кепти башка жоом Адылтай бабадан эшиттим дең. Талаа түздө, ойкырда, кенде, орумда жүргөнүңө ушул кепти угузуң баарың. Бу ажоо баарыңа айткан, баарыңа таккан аманат. О билги, эрен чабышты өзүң баштабаң. Кыйырды түрүп жоо келсе, андан жалтанбаң. Бу жардыкты атам кыргыздын ажоосу Адылтай айтты деп эшитиң. Тетиги 2 бузук эми алп эмес, бузуку болду. Бузуктар өлдү дең. Оң жактагы абоо бий бектери, сол жактагы аксакал алп, баатыр кол башчылары жапырт козголушту. Жапырт турушуп, бир кишидей ажоого таазим этишти. Алдаяр адил ажообуз, буйрукту эшитиң, кабыл туттук. Акпыз, акпыз. Журт бузганды өлүмгө бериң, журт бузганды өлүмгө бериң. Жоортул самаган эрдене жоо кийимин чечип, жоо куралын таштады. Даптырап жеке кетти. Көк чыбык алып күл сабады. Калайык аны кордоду. Киш эле мал болду, алп эле өлдү. Урдана бороон угулган жонго 3 күн 3 түн жатты. Эрдик сыйкыр менден качты, жанчар саяр ал жок. Тирүү өлүкмүн, топоздун жолбун букасымын. Эми баш сөөгүмдү ит куш кемирсин. Эл оозунда лакап сүйлөндү. Ээликсең эрденедирсиң, оолуксаң урданадырсың. Бири гүл челип, бири ашууда калды. Экөө тең алп энди, тирүүлөй өлүп болду. Адылтай ажуунун амирин тутуп, жоортулга аттанбай кол башчылар үйдө. Эл тынч көчүп конууда. Жаш тегин акыл эргитти. Күчкө кайра төбөк, акылга билгиштик өбөк деди. Эраке, чың кеп, эракем күчтүү. Ал барскан сокту, кажыбады. Жаш жоокер чарчады.
Иракем чарчабады. Biz Gülşal terdedik. Ол кишинин чекеси чып этпеди. Жылкычы, темирчи, көрүкчү, уста баары Иракемди сыйлар, коркор. Тигил түмөн кол баштап, изгил журтун чапкан эрдени урдана алыптар жалгыз барган Иракемдин алдына түшүп беришти. Иракем болбосо, ол эки алып, эч жанга багынбас болчу. Иракемди мен сыйлайм, андан мен да корком. Иракем эч качан өлбөстү. Ал киши пири, мен Иракемди бола алар бекем. Дайым ушуну самаган жаштегин эр жетти. Анын кебин билгилер дит коюп эшитти. Дили ак сөз. Ва, эсен бол, Жашбек. Теңир саа түз карасын, Адылтай бабаңдын ордун бассын дешти. Аласын иште сактаган уруу башчылары. Ва, өрттүн кулуну. Адылтай ажуу көз жумган күнү мен сага бийлетпесмин. Өзүм баштаар журт бар. Мен дагы чыңдын зыңгыраган зоосумун. Түздүн түнт, эң калың токой сындуу жышымын. Ажуунун алдында сыртынан баары өз жайында, баары тынч түптүү көрүнгөн менен, ичтен тигиндей ала дүйнө баш бакканын Жаштегин сезбеди. Ал аны сезмек тургай, дале болсо жаштыктын чакмагында чагылат. Табкаштын жибегиндей уяң, үлбүрөк, эргиген курч кыялы, жаш көңүлү, күлүк санаасы улуулардын жашынан эрте кетип, тээ көгүлтүр дайранын наркы жээгинде кечээкидей шумкар салуу. О, каздын көп ай, өрдөктүн көп ай, шумкар закымдап бийик көтөрүлгөндө, олар шабырап сууга чумуйт. Суудан окчуң кургакта жайылгандары бытырап, баркылдап, киесинин канат жүнү сабалап барпырап, киеси корккондон тезегин ыргытаар. Ай, чыргалай, шумкарларың бир атылып бир конор. Канаттары шүлпөйүп, моюндар шылкыйып, каркылдашка шайы ооп, каз өрдөк көктөн жайт. Ай, чыргалай. Ушул оюна алданып кеткенде жууртулду койгула. Эл журт тынч болсун деген бабасынын буйругуна Жаштегин кошулгусу келбейт. Ал өзү жууртулга аттангысы, жоо менен чабышкысы келет. Ал өзү эр кишинин жанында жүрсө. Ал эр агасы экөө жоо колун тамтыракай чыгарчудай сезет. Дал өз шумкары, мындан бир топ жыл мурда өз башына конгон шумкары каз өрдөктү тарс-тарс тээп түшүргөндөй, өздөрү дагы жоону тарс-тарс чаап түшүрчүдөй көрүнөт. Жаштегин ушул оюн ажуу бабасына айтып жибере жаздайт. Билги абоолор, хандар, бийлер, бектер, кол башчы алыптар ажуу алдында унчугушпай отурганы Жаштегиндин кыжырын келтирет. Барабыз, белеңбиз, барабыз деп жабылып айтышса, бабам көнөр, ыраазы болор, жууртулга кезек берер. Бул коркоктор эмнеден жалтанат? Ушул оюна кызып кеткен Жаштегин жоокердик салт менен сыңар тизелей берип, колун бооруна алып бабасына бүгүлдү. Жууртулга жол бериң, баба. Небересинин кайратына ичинен ыраазы болуп, көзүнө жаш келчүдөй мууну бошой түшкөн Адылтай ажуу шек бербей кескин айтты. Эрдени менен урдана өлүмүн эсиңе тут, уул. Чабышты өзүң көксөбө. Өзүң көксөп жууртулга аттансаң, анын жолу жоболоңду болор. Мен ошо жоболоңду жууртулга жол бербейм. Жоо кыйырга келсе, амал барбы? 90 кезимде саң колду өзүм баштаармын. Күндөрдүн биринде Адылтай ажуу ордого эр кишини чакыртты. Умайгаттын кашында, жакын ага тууган өздөрүнчө отурган жерде ажуу эр кишиге тапшырды. Өзүмдүн сынбас канатым элдин эр уулу, эми сенин өзүңө жеке айтаар кебимди эшит. Атпай кыргыздын ажуусу Адылтай айтты деп эшит. Абоону абоо, бийди бий, алыпты алып көрө албайды. Аларды өз оюна койгондо эсирген бука
bir-бирине мүйіз тақашқандай тигилер сүзүшүп кетир. Ыгы жок сүзүшкөндө зыян чоң. Биринин мүйүзү сынаар, бирөөнүн көзү чыгаар. Ал арамдардын өкүлүгүнөн капчыгай зоо жаңыраар, жер тытылар. Билги бабанын сөзү деп эшитиң, тээ кулак уккан, көз көрбөгөн. Эртеги замандан бери карай күч эсиргенде ону билгилик башкарчу. Билгилигиң мокосо кара күчүң жетим. Ону жоо оңой майыштырар. Адылтай ажуу каалгып, күңгүрөнүп, анан өкүнүп айтты. Ата, тетигил кара таандай кыжылдаган тапкачтардын бир артыкчылыгы терс окулган билгичинен көз жазгырма амал табады. Биздин ташка, жибекке, агачка, кийизге баскан тамгабыз ошол тапкачтын амалына айла тапса гана, ал көптүгүнө салар, амалын ашырар. Антпесе ат үстүндө болсун, мейли жөөдө, эрдик чабышта бизге такат көрсөтө алчубу? О, жок, катуу айгай, кара чабышты кээде аксак жайчынын амалы алдап койгону болбой койдубу? Айбалтаң өткүр, саадагың катуу, жебең сыздап учаар. Бу сенин артыкчылыгың, элимдин эр уулу. Атың үч аяктап калса дагы чуркаар, эриң башын жарса да чабышар. Бу да сенин артыктыгың, элимдин эр уулу. Кемтеген уруу ичинде эрлериң арбын. Эр мүнөзү көпкөлөң көөдөк келет. Күч менде, жеңмеке эмне дечүүлөр көп. Олар бирине бири эрегишет, атаандашат, артык сынат, анан өз ара чабышат. Ынтымакка дуу кетип, уруу арасы ирийди. Бу бир боштугуң, элимдин эр уулу. Билгиликти кээде эрдик башкарып, эсиртип кетир. Бу бир боштугуң, элимдин эр уулу. Ат үстүндө, жоо бетинде күн өткөргөн эр бабабыз далайдын көөнүнө көк талкандай тийип койгон. Эрдиктин түбү өзүнө жоо көбөйтөт. Азыр дүйнөнүн төрт тарабынан бизге көз арткан жоо бар. Ыйык жеримдин алтын күмүшү, жези арбын, темири курч. Түйшүкчүл момун журтумдун мал мүлкү арбын. Ушуларды олжулусам дечилер күч. Муну сен жакшы билесиң. Муну сага атайын айтканым, береге жаш дегенге айтканым. Ал мал күзөтүп, барскан согуп, бышыгып калгандыр. Эми шумкар салып дел өрүй берсе, ажуу тек сырдуу күлгөн болду. Шумкары казалар, өзү кызалар, анан жаштыктын кызыгына батып, бабасынын эрдик салтын унутуп калар. Шумкар качпас, кыз карыбас. Дейре жаш деген атын өтөп, атпайдын эл журту жер деген жер сууну кезип көрүп алсын. Ойдо кырда, кенен жайытта маласырап, аштык айдап, кен эриткен түйшүкчүл момун эл журтун таанып алсын. Элимдин эр уулу, муну эшит, теги тегиниңди жаныңа ээрчитиң. Ол эл журтту, жер сууну таанысын. Жоболоңду жоортулда, капсалаңду кагылышта, жоодон коргоорун тааныт туйгунуңа. Адылтай ажуу көп этип бек айтты. Куурушкан болсо, арасына түшүң. Коңшу кондуруң бири-бирине. Тентеген болсо, ат миндириң. Боорго тартылсын, колуңдан жакшылык көргөн киши эсесин кайтарар. Ал аттаның эр оол. Эр кишинин жебеси ышкырып ушту. Атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны. Макал. Эрдик дем үчүн эл кезип, Караганга бардым. Таштагы жазуудан. Ордодон узап чыккан соң эр киши чоң күрөңдүн бөрү желишин тездетти. Кайдадыр унут калган ишти эстеп, эми ошого ашыккансып, өзү токойлуу адыр туу жактан көзүн албай, жанындагы жаш тегинден чукул сурады. Биз кайда барабыз, Тегинжан? Билбедим, эр аке. Көпкө кеттикпи, Тегинжан?
Билбедим Эраке. Ва, ошондой дең. Жаш деген үндөбөдү. Шарт теминде дагы эр киши сүйлөй берди. Мал багаар жайык четинде, эл багаар Эрөөлдө, эл четинде. Элине арка болчу уул, экимиздүү шап, канжар. Эл аралап жер көрмөйүнчө ал бышыкпас, эл журтун аралатып, жер суусун тааныт деп, улуу баба сени мага тапшырды. Экөөбүздү тең үст ачык көк, бийик теңирден эркине койду. Ыйык жер суунун кучагына берди. Азыр эл тынч, эне бала муңсуз. Мал жайытында, кара башыл киши тиричилигинде малын көзөмөлдөр. Орогун камдап, орумун ороор. Токой кыйып, отунун алар. Тизгин тилип, үй жыгачын тандар. Бири кайыш ийилеп, бугунун мойнунан чылбыр тилип, ат турманын камдар. Жаз жарыш, күз күрөш, бекер жүргөн жан жок. Сени көбүз дагы бекер эмеспиз. Эл көрүп, жер кезип сапардабыз. Шилекей жуткуча эр киши күймөлдү. Чоң күрөң ылаалагансып, жибек көкүлүн экчеп бышкырынды. Жаңыдан лебин кызытып келаткан күн нуру жибек көкүлгө ойноду. Желе жорткон аттын мойнунан, сыйда кара жалдынан жылуу дем урду. Чөлдө көзүнөн суу учкан киши муздак сууну ууртап, суусуна гана түшкөнсүп, эр киши көөдөнүн кере, аттын жылуу илебин ичине тартты. О, качсам куткарган, куусам жеткирген канатым. Сен алдымда мени алып учканыңда, мен ажалга моюн бербесмин. Жаш дегендин мингени баягыдагы ак боз кунаны. Ал бул кезде ал тасыйга толгон. Соорусу көмкөрүлүп, жалы тик тартып, эргип ойноп үстүндө киши барбы, сезбейт. Ак боз ыргыштап басат. Жаш деген кырчын талдай солк этип, теңселгенсийт. Быйыл 12-ге толду. Эр уул үчүн бул жетилген жаш. Куугалуу күндө 12-деги уул жанчар сундуруп жоого чабат. Жаш дегендин кырдач мурду көбүңкү. Коюу кара каштары түктүйөт, оттуу көздөрү тентектенет, ойноктойт. Кыргагына алтын буулап саймаланган ак калпагы кызылдуу жүзүн ачып, 5 манча тигилген төө бозу жаш мүчөсүнө куюп койгондой. Жаш дегенге караганда эр киши күпүйүп карыяга окшойт. Экөөндө тең саадак бар. Жаш деген ийри кылыч асынган. Эр кишинин сырттан курчанган буз кесесинде кындуу шамшар салпылдайт. Жоо жарагы жеңил. Баса өз эли журтун аралап, ата баба жерде өскөн, жер суусун көргөнү аттанган сапарда оор жарагы не керек? Тегин жан. Эр киши эми жаш дегенге күлө карады. Экөөбүз күч сынашалыбы, же эп сынашалыбы? Жаш деген балача жылмайды. Өзүңүз айтыңыз, Эраке. Өзүм айтсам, сак болуң, эп сынашам. Ушундан кийин эр кишинин эмне иштээрин билгиси келип, ичтен жээлигишин жаш деген сездирбейт. Тек ийменген кишиче үнсүз жылмаят. Ак боз ооздугун чоюп, моюнду силкип, башты чулгутуп коет. Тал-талынан төгүлгөн жибек жалы сеңселип, күмүштөй жылтылдайт, суудай куюлат. Эр киши тымызын талдайт. Жаш деген да, ак боз да дайым анын баамында. Сынында күжүлдөгөн жылкычылардын ичинде жаш деген элирип, шак-шак күлүп, ат чапканга кызыгып, түн коюнга, ат оюнга азуу үйрөткөнгө, өңүткө аттанып, илбирс жолбурс чабышка кызыгып, оттой ойноо тентек жүрдү. Арине андан ары эр деген баамдаш кыйын, буту баскандан айырмачта. Анан ээрде өскөн чабарман балдардын кимиси жаш дегенге ат оюндарына, түн коюндарга, азуу үйрөтүшкө, не илбирс жолбурс чабышка кызыкпайт. Ал ар бир эркекти ал тургай 6 саны соо зайыпты кызыктыраар кумарлуу иш.
Жаш деген биринчи жолу ат оюнуна катышканда ал эң элпек, эң күлүк атка мингиси келген. Биринчи азоо үйрөткөндө ал уда 3 азоону үйрөткүсү келген. Таптак түйүлгөн азоо ойдон тоо калып жөнөгөн. Бир-эки жолу таштап кеткен. Гүл өтөктүн үстүндөгү ачыктан абайлап жолборс чабышканда жаш деген өз курдуулардан артыкчылыгын байкаткан эмес. Ырас ал бышык, чыйрак, каплеттен карсы эткен коркунучтан селт этпес жүрөктүү көрүнгөн. Эзелтен ат үстүндө куугалуу өмүрдү баштан өткөргөн жууртуучу журттун уул кызы болоор болбостон элтең селтең этишчү беле? Эр тарткандан баштап эле аюу жолборс менен жекеме-жеке кармашууну самабаган уул эркекмин деп санабас өзүн. Жаш деген кичинесинен ошондой кайратман өстү. Өзүн дагы уулмун деди. Ал ошол өзү теңдүү уландардай эле шайкелең, шамдагай, ар кандай коркунучтан жалтанбас болду. Жаштык элирткен кезде ар бир улан ошондой болсом дейт. Кыйын кыстоодо катуу коркунучтан селт эткени, жалтанганы четтен. Жаш дегенде ошондой коркок болуп калбаса экен деген эр киши жан дилин коюп, ага өзүнүн ыкмасын, тайманбастыгын, тымызын тартуулады. Чын эрдиктин салты ал аракет. Баягыда түн каракчысынын кейпин кийип, эр киши жаш дегенге кол салганда баланын жалт качырып бербегенинен улам ага ыраазы болгон. Бирок бала чокмур башты анча таамай, шилтей албай, калдастай түшкөнүнө эр киши бир аз өкүнүштүү. Ай бала, эр атасынын ордун баса алса ийиги деп күмөндө жүргөн эр киши жаш дегенден баягыда каман качырганда аны аңкая карап калып, атын каманга чалдырганын эстесе бырс күлөт. Ай бала, каманды таанып туруп, коркпой аңкайса жакшы. Туотпостугу, эрдиги, эр аңкоо, көзүнөн чаар чымын учуп, калтаарып, камандан кача албай туруп калса, анда бул бала жанчар сундуруп, жоо саярда көз жумат, коркок. Жаш дегенге барскан соктуруп, анын күчүн, бышыктыгын сынады. Саадак жебе чойдуруп, анын так таамай баамын, мергенчилигин сынады. Ага азуу карматтырып, анын ыгын, шамдагайлыгын сынады. Түн каракчысынын кейпин кийип, жаш дегенге өзү кол салып, анын жүрөктүүлүгүн, тайманбастыгын сынады. Жаш дегенде билгилердин катарына отургузуп, аны кеп сөзгө аралаштырып, анын акыл эсин, жөн билгилигин, чечендигин сынады. Анын баарында жаш деген шыдыр болбоду. Марымчынын, нуска, жол жобо үйрөтүүчүнүн алдында такалган шакирттей, окуучудай эле. Ал бирде сынга толсо, бирде толбоду. Ошентсе дагы такыр эле үмүттү үздүргөн алсыз, коркок, жамандай, эндей эпсиз эмес. Мейли акыл эстен, мейли кайрат күчтөн, тарымдуулуктан болсун. Ал кыйла жөндөмдүүлүгүн байкатты. Ажуу бабасын да, эр кишини да, анын тилегин тилешкен ага туугандарын да, эл журттун да ал өзү жөнүндө чоң үмүткөр кылды. Бул сапар жаш дегенде сындан өткөрүүнүн эң жоопту кырдаалы. Муну ошондой деп, жаш деген өзү да түш жооргандай ой жоорутуп болжойт. Эр киши бирде бажылдап өткөн кеткенди кеп салат. Жаш дегендин көңүлүн таптакыр, шашылбас жай баракаттыкка бурат. Анан чоочугандай кандайдыр бир коркунучтуу эрдикти айтып калат. Ага адегенде кызыгып эле карап, таңдана берген жаш деген бир аздан кийин эр акенин оюн баамдайт. Ал кайра камарабайт. Ошентип булар бир күндө тек кетиришти. Экинчи күнү түшкө чейин тынбай жол жүрүштү. Күч сынашалыбы Тегинжан же эп сынашалыбы деген эр кишинин суроосу эми уулга анчейин кебөңдөндү. Аны жаш улан ойдон чыгарып койду. 2 күндөн берки жол жаш дегенге анча кызык болгон жок. Ойдо тоодо адыр жайыктарда ар түлүк мал жылдыздай чачырап жайылууда.
Аларды көзөмөлдөгөн уйчу коюучулары көрүнсө көрүнөт, болбосо мал тек бууру жайык жерде ыңырсып жайылып, төлдөп көбөйүп жаткандай. Көпчүлүк мындай турсун, ой тоону оттогон жапайы кайберендер тынч, бейгапар. Черден чыга калган бугу ат чандарга маңкая карайт. Анан ал жай секирип далдаага кетет. Не кайра бурула берип, чер арасына жетет. Кээде экиден бирден чаарчы кирчиткен телкилер көрүнө калат. Кара куйрук көзгө илешпей тызылдайт. Кээде куйругу булак этип, түлкү коңулга бойтайт. Аюу не жолбурс жолуга элек. Бир жолу гана анча бийик эмес борчукта көк чаар тартып, кандайдыр бир жырткыч жойлогону алыстан көрүнгөн. Илбир сүлөөсүн не башка бир жырткычпы? Ал таанылган эмес. Мал четинде не жыгач кыйып, отун артып жүргөндөр, не айылдан айылга жолоочулап жүргөндөр, не көчүп конгондор болбосо, киши баласынан дагы жат бирөөлөрдү булар жолуктурбады. Жолукпайт да болчу. Өз эл, өз журттун кыйырынан али узай элек. Күн кечтеп баратат. Булар токойду жарып аккан чоң сууну бойлоп келатышат. Токой бирде ачыла калат, сейрек тартат. Бирде калың чер чытырмандап, аларды аралаган атчандар ат жалына эңкейип чубай бастырышат. Суу шары оң жакта. Чоң-чоң кара курлар тарс-тарс канат каккылай карагайдан карагайга конот. Кандайдыр бүркүт шаңшыйт, кандайдыр кыргый чырылдайт. Туңгуюк чер чытырманында дүңкүлдөп, күрсүлдөп каман жүрөбү? Коркулдаган сыйт, карс-курс. Доңктун добушу кошул-ташыл. Аларга кадимкиле доңкулдактын тумшугу жыгач койгулап, доңкулдап тырылдайт. Черде чаң-чуң эткен сейт. Айтур чын добуш, жаңырык кошул-ташыл, токой ыргагы, токой көөсү. Тестээр кезинен уккан укмуштуу баяндар жаш дегенден эсине түштү. Азыркы теребел көрүнүшү, дайранын добушу, токой уу-чуусу өзгөчө эле коркунучтуу, укмуштуу дүнүйө. Жаш дегендерде оп тартып бараткансыды. Жес тумшук бар, киши кийик бар, жалгыз аяк жалмагыч бар, токойдун түктүү ээси бар деген укмуштуу баяндарды башка балдардай эле жаш деген дагы эчен уккан. Азыр өзү ушул жашына дейре аралап көрбөгөн ошол токойду жышты эми биринчи аралап келатты. Көөгүн караңгысы чер токойду тез бүркөдү. Керегедей кыркар таштын түбүнөн кайнап чыккан көк кашка булактын башатына келгенде дайым ушул жерге токтоп жүрүп көнүккөн кишиче эр киши атынан түштү. Чоң күрөк ооздук шылдыратты. Бирок сууга жутунган жок. Улан дагы аттан түштү. Ак боз деле жол баспагансып, деле үстүнө жан чыкпагансып, быш этпеди. Тек туруп калды. Кулагын кайчылаштыра дабыш алгансыды. Эр киши күпү тонун чечип мындай койду. Жаш деген айттырбай, жан баштыктан аяк алды. Ага куржундан 2 курутту салды. Булак башына басып келди. Бул кезде эр киши күпү тонун чыканагына коюп жан баштай калган. Карылык 3 күнгө жетпей ээрде жанчыла калганбы деген оюн, балам, теске түшкөн бугунун мойногунан бетер ийге салармын сени деген ою жеңди. Башат жакка көз кыйыгын узатты. Башат башында жүүртө басып, нары карап отуруп, аякка куру тезген уландын келбети эр кишинин көзүнө толду. Ал кабелтең жотолуу тартып калыптыр. Баса кыраан учаарында, күлүп чуркаарында сынына чыгады. Балам, жоортулда жүрсөң, жетиле тургансың. Курутту эзип аяктап калганын сезген эр киши чарчагансып, уйкусу чыдатпай бараткан кишиче үргүлөп калды. Ымырап чымырагансыды. Калкагай сейрек жерде муруту кыймылдаганча ууртунан жел үйлөдү. Анткени менен көзү кирпиктердин арасынан уландын кыймылын сынап көрдү. Уктап калайын, кантер экен. Тике келип ойго талса тартынбас болоор.
Жаш деген куруттун измесин жан аяка милт калт еттирип жай басып келатат. Чарчаган экен, ир акем, деди ал. Уктап калайын, кантер экен, деди эр киши. Жаш деген тынымдай токтоло калды дагы. Чукул келип, жазып тайгансып, ир кишине чоочутту. Ал аны сезбегенсиди, ойготпойун дегени. Чорт ойготпогону да жакшы. Адип күтөт да. Улан сыңар тизелей берди дагы, ир кишине жоон сандан жаздым таянды. Ир киши чоочугансып башын селт көтөрдү. Тегин жан, чирмеге түшүпмүн, билчи суусунуңду. Ал шашкан кишиче атайы билчи деп алды. Колуна алар замат жан аяктын кыры чекесине тийди. Бах, муздак булактын суусай, куруттун эзмеси менен балыгыбыз болуп калган тура. Эми өзүң ичиң. Аттар ар бери от кайсады. Өздөрү дагы бир аяктан суусун жутушту. Алда немени эстей койгонсуп, эр киши ашыга турду. Ал жаш дегенден мурда шап аттанды дагы бастыра берди. Капсалаңды жоортулда тыныгып жатышка чулуу кайда. Анан ал жандай келаткан жаш дегенге эскертти. Түнү бою жүрөбүз. Уктагың келсе ат үстүндө каалгып ал. Эр уйкусу куш уйкусу. Жоо качырган куугалуу күндө эрден уйку качаар. Анда кантесиң? Кишинин бир жоосу уйку. Уйкучу мергенди жолбурс тытыр. Уйкучу алпты, койчу матыр. Уйку жоодон түмөн кол кыргын табыр. Жанчар бою кар, жыш чытырман ак бубак жамынып, каалгып, калтырап аяз кычырайт. Ак чилде сууктун колдоочусу муз сакалы жайкала суу түбүндө уктап жатыр. Чилде ата муз сакалын силккен сайын аяздын алаканы токойду, тоону, кенен мейкин жайыкты чыпылдатыптыр. Ушундай суукта азыркыдан беш бетер журттун тынчы кетиптир. Жоо жакалыр. Эр уулду төшөктө тынч уктатпас. Колуңду кара, жоортулгаттаның. Тигил тапкачты, бул татыны, анау онокту, карлыкту барып чап. Озунуп сен чаппасаң, озунуп ал чабаар. Катуудан казанын кыйраар, жумшактан гүлүң сапырлаар. Баштууң башын ийет, аяктууң тизесин бүгөт. Эл болуп аман калам десең, жууңдон сен озун. Журт башында кууга. Аттуусу атын минсин, тондуусу тонун кийсин. Жанчар уштап, балта таптатыр. Уйкудагы колду жоо озунуп басаар. Атаң көрөй. Эки жоо тең басканда аны күзөтүп турчу эр кайда? Уйку дөө менен билги эр. Бир баскан соң түмөн кол бүлүнөр. Журт өз жеринде кырылып, жоого тизе бүгөр. Жууну көп жолу уйкуда бастык. Шумкар кара таанга тийгендей жоо колу далай бытырады. Өзүбүз дагы уйкуда бастырдык. Жоодон токмок жегенде ичен кансырадык. Ат дегениң чабыш чөйчөгү толбос үңкүрдөй. Сенин каның куюлгур, жооңдун каны куюлгур. Окшош ал тойбоду. Сени да, жоону да аябас кылыч. Эр башын тандабас ал. Кыйырын сактап эл баккан эрен болчу киши өз башын канчыга да байлай жүрүп, аны жоого да чаптырбай, бөрөгө да тарттырбай сактап калбаса эрен болобу? Бу кылыч кайраган жоо, азуу жанган айбан эр башын аябы? Аямак кайда? Дасыккан карт күрөң селт туурага карады. Эр киши шап тээк койду. Куйрукту жебе токойду тууну жаңыртып, ачуу ышкырып барып, кандайдыр бир жумшак нерсеге жеткендей тып басылды. Эр киши камырабай өкүнгөн болду. Колтук түтөп жүрөккө мадалар эдимеди. Бөйрөктү тепчиди окшоду. Мүрт кетпес силдеп өлөр. Эр киши кеби жаш дегенге мактагандай угулду. Ал эмне аке? Эмне болсун? Азуулуунун чаары да. Тийди дейсизби? Колум кубанды. Жаш деген унчукпай бастырды.
Қолым қуанды дейді, қолы қуанғаны қандай? Қараңғыда қантип мейледі. Ер киши уландын ойын сезгенсіп мыңқ етті. Жебең сая кетпесін десең, ұзақ мейліп қиналбаң. Бұлчың түйілгөнчө, жебеңден тиерінсіз, сезбей ұшырған жебең қайып кетер. Жарықта көріп мейлегеніңді қараңғыда сезіп мейлі. Анча жебе ұшырбасам, жол бұрсыма секрет болчу. Жебенің ұшқырығы аны чуу жұтты. Азулу анча ақмақ бекен. Алда жаның қорғор, жалтана берді оқшойд, жебе жұмшақ жеріне тиегендей болды. Ер киши бірер уақыт өткөнчө унчукпай бастырды. Түн мойны қысқыра түшкөн екен, туңгуюк көк тереңде бағарған сейд. Тунук жарық жылдыздардың шуыласы uzun қарағай ұштарын аралай жымыңдайды. Қорқыныш сездірген жым-жырттық меміреді. Токой то суу шары, түнкі шаң, түнкі қаңыр жаңырық, бары түссіз, қорқынышту ажаандың құшағына оп тартылып баратқандай. Жаш деген қалғыды. Егі төшіні сайла қалып көзін ашты. Ал ат үстінде чырметті. Жолборс есіне түшті. Ұйқысы açылып кетті. Ергіші қамырабай жай айтты. Арамчар бізді аңдығанына бір топ болғын. Бая башаттан бастырғаннан кейін елі ақбоз селт еткен. Жанывар қошқырам деп қошқырған емес. Ат үстінде жоокер барда азууларынан анча құрықпойд. Кишинин сүрі азулууну жалтантаар. Кишинин деми атқа да, итке да бел. 2 жашар уулду көрсөм, 2 қырды аша качам. 7 жашар уулду көрсөм, 7 қырды аша качам дейт экен бөрі. А сенин жашың 2 алтыны арымдап салған. Улуу бабаң тура 12-сінде жолборс чабышкан. Өз атаң Иркүлчүр 14-інде жоортулга аттанган. Ой, аттың-ай, улам кейинкилер ушак таратып баратыр. Жанагы жерде уктап жатсак, жолборс бизди алып салмак. Чер токойдон дабыш алсаң, ошол жака тике караң. Кишинин көзү обочодон эле азулууну жалтантаар. Көзүңдү терс бурсаң, ал сени алып салар. Эр көзүндө көрүнбөгөн жебе бар. Ол азулуу тургай кулбашчыны жазгантат. Чабышта жалтанбай айбалта соккон эрен ажалсыз. Көзүн жумган коркок өлөр. Эр киши кебинин ток этээрин айтты. Күч сынашалыбы, эп сынашалыбы дегенимде, сен өзүмө койдуң. Мен сага эбимди көрсөттүм. Андан эмне алдың? Эманы сен мага көрсөт. Түндө мейлей албаймын. Жарыкта жазбаймын. Эр аке, жарыкта жазбаган түндө сезе алат. Таң баштан өтөлөт да, башыңа да келет. Ошондо ыйык эне деп бакырбасаң ийги. Эр киши солкулдап күлдү. Улан арданып акырын айтты. Бакыр элекмин. Дүйнө шоолаланды. Таң сөгүлдү. Жаш дегендер токойсуз апай өзөндү өрдөп, анда кандайдыр бир борчук таштуу, арчалуу, жылгын кырчындуу кайканга чыгып келишти. Бул кезде жер суу агарып калган. Алаңчакты алды жактагы борчуктун арасы кыймылдап калды. Киши дабышын алып, союл куйругун созултуп качып калган илбирсти көргөндө, жаш дегендин көзүнө алып ташты аралап жойлоп бараткан кандайдыр бир укмуштуудай коркунуч боло түштү. Кезек сеники Тегинжан, деди эр киши. Тегин саадак чойду. Ал жебе узаткыча эр киши колтук астынан өкүндү. Ок жолун өткөзбөйдүң. Тигинин ажалы жок тура. Айткандай эле илбирс аман кетти. Жебеси кайып, жаш деген аябай ызалуу. Ал баарынан дагы өзүнө таалим берген эр акенин көз алдында жебеси илбирстен жазып калганга ыйлагысы келди. Акбозду улам колтукка ыкый теминет. Өзү тияк бияка элтеңдей карайт. Сени? Эмнеси көрүнсө да сени. Ал ызаланат, арданат, кыжырданат. Тек кыйратчуудай саадагын оңтой кармайт. Уул дейт эр киши өзүнчө. Арыңа келиң, арыңа келиң. Арсыз киши чабышта өлөрүн эстейди, ашыкпа. Ардан жүрөгүң жарылар.
аны ир кайратем дейди. Чабышта далай башың жарылар, кансыраарсың. Аны дагы ир кайратем дейди. Кайраты жогалып, кара күчүнө өзү кул. Коркоктун башкы жуусу өзүнүн кара күчү. Ул, деди эр киши ушуну эстеп койду. Ол кара күчүнө ишенип жоого чабаар, жанчар этегин тепчип, айбалта башына тийсе, ал кайсалап калар. Коркок хандын башына туулга турбас. Аны чабышта көзүм көп көрдү. Жылан башты жара чаппай, жоо жебесе кумга сиңиппи? Эр киши корс-корс күлдү дагы кебин улады. Чындап чокмор чабышканымда 9да болчумун. Тиги короо четинде уландар жоолашып далай чеке томпойгон дечи. Жылкыда жүргөндө бөрү, аюу, жолборс, кайсар көп кездешчү. Теги баарынан кайсар жаман. Теңир аны каргада окшойт, кийин тукуму жоюлуп баратыр. Жоюлганы жакшы, ол жаман жырткыч. Малга, кишиге тике азуу салар. Колтук түпкө канжар матырып, эми өлдүгө десең, ал сени кажап жатыр. Ошондон улам кыргыз ону кайсар дейт. Кайсарды сен көрө элексиң уул. Ону көрбөң, кебетеси суук, бөрүдөн ири, жолборстон кичик. Тумшугу торпоктукуна окшой түшөт. Балким андан дагы домпук. Астыңкы жаагы саал жазы тартып, түптүү курч азуусу арсайып, ууртун жогору тиреп турат. Жүндөрү кылчык, тыкыз, куйругу бөрүнүкүнө окшоп келип, андан жоон, андан келтек. Бөрү ар качан куйругун чатына кыпчейт, кайсар антпейт. Союлдай соройтуп, куйругун көтөрүп жүрөр. Ол жойлогондо тап берчүүдөй ар качан алдыга качырып, ыкыс берип жотунат. Жылаанын көзүндөй чекир тартып, жээктери кызыл тумшуктуу көздөрү кишинин шилисин тешет. Теги жүрөктүүмүн, алпмын деген эр кул кайсар менен тиктеше албас. Кайсардын сүрү көзүндө, күчү мойнунда, бычагы оозунда. Ал жарадар болуп кансыраган сайын ыкчам жутунат. Жаны чыгаарында азуусуна илгенди аткый жатып, өзү менен кошо өлтүрөр. Андай дажал чанда. Киши ыйык, киши кайсардын тукумун үзмөк болду. Мен тестер тартып калгам, жылкыда жүргөн кезим. Иракай, жылкычы башы карлук эрдей, жумур баштууда шамдагай коркпос жан болбос. Өз анча ири деле эмес, чыканактай чымыр, эки бети кыпкызыл, ар дайым каткырып күлүп жүргөн киши. Урушса да күлөт, чабышса да күлөт, айтышса да күлөт. Ой, күлкүңдү кой десе, андал эмне мени күчүнөн тайысын дейсиңби дейт. Ошол карлук акени башкабыз Ираке дейбиз. Деги акемдин эри эр болчу, башкасын кой. Ошентип жылкы четинде аркан чоюшуп жарышып жатканбыз. Өр жактан чаң-чуң дабыш чыкты. Жалт карадык. Кулун, тай, бээлер бири карай түрүлүп үркүп калды. Баарыбыз ошол жакка жапырт чаптык. О жаныбар, Камбар атамдын насили жылкы баласы касиеттүү да. Айгыр ат жал куйрукту сеңселтип кушкурунуп, кулак жапырып, алдан эмеге айбат көрсөткөндөй жылкычылар жетип келдик. Бетин көрбө, боз аттын капталы эшилип, кан жини төгүлүп, өзү жаныбар жаңгейде кишенеп дабдарып келатыр. Башка айгыр ат куюмдай удургуп жырткычка айбат кылат. Көрө сала карлук акем айкыра чапты. Ойт, кайсар, кайсар! Жаныбар айгырлар куюндай удургуп жарыла берди. Ортодо жутунган кайсарга Иракем тике карады. Кайсар ат үстүнө Иракеме тике секирди. Ой, жырткычай! Тимеле айга тырылгандай созулганда арсайган азуулар азыр эле көзүмө көрүнөт. Ой, укмуш! Ошончо секирген кайсар Иракеме жетер жетпестей болуп, жел боого байланган тулуптай теңселе калып, жерге шалак түштү. Биз жеткенде кайран Иракем каткырып караптыр. Ой, шумпай! Ушул алыңды билбей мага секиресиң, Ал дагы күлдү. Жаныбар айгыр ат кошкурунуп
удургуп кетпей койду. Карлук акем каткырып санын чабат. Ой, карасам азуусу чагылышып, алкымдан алчудай. Эки үзөңгүнү тең тээп, ээрде тура калып, шумдуктуу көзүнө тиктей карап, какчыкыйга суктум. Ай, колум кубанды дейт эр акем. Ва, бүт жумур баштууга Карлук акемдей тайманбас киши болбос. Менин сыйкырым күлкүмдө, күлө албай калсам, өзүмдү алсыз сеземин дечи Алп акем. Ак боздун көкүл жалында күн нуру кубулуп ойноп, анын жылуу илеби уландын бетин, колун ысытты. Ансыз дагы ал Иракенин жанатан айткан маегине берилип, мен да ошо Карлук акедей тайманбас болсом деп чымырап кызып келатат. Толук жайдын магдыраткан мезгили дүйнөнү чымыраткандай. Алыста керилген жайык, түнпүйгөн токой, ичен алган суунун отко, чөпкө, ичен түркүн гүлгө, бадалга, өсүмдүккө толгон адыр түз, ойкыр, агала баш чакыйган алыскы тоолор, түнөргөн керилген өзөндөр, жайкалган жайык төрлөр баары укмуштанат. Үстү ачык, түбү калың, бууру коңур дүмөө тармал тартып сонун көйкөлөт. О, өрдө өбөгүм, чыңда, тигылдыйда, зоого тете эңиште жөлөгүм, эр киши. Сени үстү ачык көк, бууру күрөң жер суу сактасын. Уулду сен сактаң, атка отургузуп жылкыга бериң. 10 жашында отко салып, ийилеп бышыктыр. Эл аралатың, жакшы жаманды көрсүн. Жер аралат, жер суусун таанысын. Бөрү бөлтүрүгүнө баш тоголоттур. Анан ол бөрү болоор, көктөрдүн үстүндөгү калың күрүстөн калпарың. Ал жайда тынч уктап жаткан бабаларынын баянын сүйлөп бериң. Улуу сөз эшитсин уул. Жазыктын токол токоюн аралатың. Жолборско жебе узатканды билсин. Коңурдун чөл мейкининен жейрен кубалаттың. Жыпар киндике, кайбиреңге уу калпаргын. Кызы кабатсын. Жарыктык жыпар киндиктин укмуш жыпары күн чыгышта Табгаштын падышасына чейин, тиги чоң көлдүн этегиндеги чоочун журтка чейин, күн жактагы ындынын журту жылаңайлак Жарбашка, тиги Тыргоот, Уйгур, күн жүргөн жакта Улуу тоонун ары жагында жоокери төө минген жөн кишиси пилге жүк арткан кишиден башка жылаңаш журтка чейин, коңур кең дүйнөнүн барында өмүр өткөргөн эчен баштуу, падышалуу, алтыны төгүлгөн акылманы көп, битик, китеп жаттап, амалын ашырган көп журтка жеткен биздин жыпарды жаныбар жыпар киндик берерин тегин жанга көрсөтүң. О, жарык дүнүйө, бул жарыкчылыкта ушул жыпар киндикке бергенчилик этиш өзүнчө табышмак. Ой, жаныбар, жебеси айылган жерин жыттар. Мен аткан киши, сен эми менин киндигимдеги жыпарымды коротпо, ал дегендей көзү жоодурар. Жакшы жаманды көрсүн. Бул дүнүйөнүн жыргалын, коркунучун башынан өткөрсүн уул. Кош, керезим мойнуң аманат. Азыр эр киши ошол жан курбусу эр гүлчүрдүн керезин актап, аманатын мойнуна алып, жаш тегинде ээрчитип чыккан кырсык чалып өлүп кетсе, айла жок. Өлүмгө ким наалат айтат? Тирүүсүндө жанындагы уланды көптү көргөн эр киши тездиги кайыштай ийленет, аны өзүндөй коркпос этет. Кокус жазып тайып жанында жүргөн уланды ажалга берип койсо, анда эр киши аманатты мойнуна аркалайт. Эр киши деген атын өчүрөт. Эзелтен бабадан калган эрдиктин бийик наркын актай албаса жаман болот. Андай кырсык чалбасын. Кокус андай кырсык чалса, журт эр кишинин эрдигин бааласа баалар, баарын кийинки осолдугу жооп салат. Бул болгондо дагы жоортулдун, жоокерчиликтин чоң жүрүштөрүн өтөп жүргөн алаамат күндөрүндө. Кишилер актыкты, адалдыкты, эрдикти бекем сактап, аны даңазалап, аны улап, укум-тукумдун кор болбоосу үчүн ага калтырган керези. Азыр эр киши ошол керезди өтөөдө. Теке мерген,
алып көңілін қалтырба, ат арқасын жуырытпа. Eski мақал, деми ем мақал. Шилби чычырқанақ бадал дүпүйет, долыны қочқыл тартып арча четин өр талаш. Жылыт жылғадан бұлақ сызылат, өзөнді суу темінет, қамыш аралаш, қара қиғақ сеңселіп, жекен шыққан саздақ күлчілер айнектей. Үсті жағы бозадыр тартып күнгөй қақсоо, кейпі ошол бозадыр кескелдірек жыландуу білім. Жогорку жонойылдан ашып, камчылана учкан сары те туурадағы бадалдуу, табылгалуу бетти көздөй зыпылдап ашыгып барат. Кайран неме таштын үстүндө күнсөп ийрилип жаткан жеринен илсе керек. Башын сарыга бет чиңгелдетип, жалын абада ийреңдеп жанталашат. Жаш деген ага ооз ачыла таңдана карады. Аке, сарынын чиңгелинде жылан баратыр. Эр киши мылжыя карады. Тек мыңт этти. Сарыга жем керек. О, жаман сары. Жыланга жараганын көрөй. Сабалап жыргап баратыр. Аны жылан кантип чакпады экен. Чактырба себин табат да. Шордуу жылан. О, үстү ачык көк менен боору күрөң жер ортосунда талаш тартышты баштаган жеке киши экен. Тигине топуракта сойлогон жылаанды канаттуу сары алып кетти. Дал ушул кезде туяктууну, кайберенди, азылууну, арстан жолборсторду жарып жатпайбы? Жаш деген деле аңкайып үн чыгарбады. Эр киши өкүнгөнсүп санын тып чапты. Те улуу тоодо, агала соодо көк жылгаяк таш кычыгына кысылган. Ички текени оңбогон ил бир сүрөдө. Эй жырткычай, бирдекини жарып тоюнса не? Зоого камап, жаны бар кайберенди кырат дейсиң? Зоо боздор, таш ыйлар, капчыгайы кызыл жаян. Үстүдө бүркүт шаңшып, кузгун бир жактан куркулдап, те беш кырдын ар жагында жур айланып тарп издеп каалгыйды. Карасаң бууру күрөң, жер койну талаш тартыш, оңулдаган бөрү чаарчыктары бир сугунар. Көл түбүндөгү балыкты суу бүркүт алар. Ва, небир зомбулук бар бул дүйнөдө. Булар маектеше келатып байкабай калышкан. Бир үйүр жыпар киндик айлуу түндө көрүнгөн сыйкырдуу элестей, ак шыйрактары кылактап, эрбеңдеп, кызгылт сур соорулары жылт-жылт этип, адырды тепчей качып баратышты. Алар бир далай узап баратат. Жаш деген кызыгып кетти. Аке, ано качкандар эң сонун кийик экен. Атып калалы да. Аттарына камчы басышты. Чоң күрөң менен ак боз жанаша түшүп, ооздук кагышты. Дайым жоортулда, чабышта, жарышта дасыгып көнгөн жаныбарлар камчы салдырбай арыш созууда. Леп эткен жел жок, аба дымып турган эле. Ызылдаган шамал чыгып бит көрдү. Дөбөчө жонойулдарды артып төтөлөй чабышты. Мына эми жебе жетер жетпестей калганда эр киши жаш дегенге эскертти. Кез сеники, жебе учуруң. Чаап келатып жаш деген саадак чойду. Жебе ышкыргы жаныбарларды аябай коркутту белем, алар жарылып бөлүнүп чачырай качты. Эр киши тизген жыйды. Болду уул, жебең бир жолу эле желге сайылды. Адырда чачыраган жыпар киндиктерди эр киши жайына койду. Жаш деген кыжырланды, уялды. Улам жебе учуруп, улам тийгиз албай калганына ызасы келди. Таманы кызыган аттар ооздук чоюп, эйлигет атырылат. Дагы бир белестен эңкейип, черлүү камыштуу өтөктө келатышкан. Ачуу чаңырган үн кокустан чыга түштү. Теребел кайра жым болду. Үн ургаачынын үнүбү, эркектин үнүбү байкалбады. Ал тургай ал адам үнүнө анча окшошпой калды. Булар ушул үн чыккан жакка элеңдей карап, ушул үн чыккан жакты иликтей тездеп келатышты. Бир аздан кийин үн алды жактагы көмүскөдөн даана болду. Атекай, тирүүсүңбү? Үн баланык экен.
Үндулай экөө тездей жетишти. Чулук жең илбирс чаар 5 мантча кийген. Бирок этеги чулук, кол буту тартайыңкы жылаң баш бала тизелери бүгүлө чалкалаган адамдын башын сүйөп безилдейт. Атаке, атаке, ичегиң чыгып жатыр. Эмне айла кылайын? Буурул чачтары түктөйгөн жылаң баш киши эки колу менен бирдей өз курсагын өзү жогору жыя басып, бала коркпосун дегендей шашпай айтты. Кындан кездик алың, карын майдан кол учундай кесип оозума салың. Адатта карды жарылган кишиге өз карын майын жедирсе, жарат ырбабай тез сакаят деген ишеним болгон. Бул ырым айрым жерлерде 19-кылымда да колдонулган. Анан чубалган ичегимди ичме жыйна. Жарылыппы? Жарылбаса оң, коркпо, басып турайын. Окуяны айттырбай баамдаган эр киши аттан түштү. Коркпоң оол. Жаралуу киши эр кишини көрмөксөн болуп кебин улады. Коркпоң, өлбөймүн. Атаң көрө, эң болбогондо мени жолбор салсачы, жарадар бугудан адашпайын деп ашыгып келатсам. Капыстан чыга калган каман сугуп өттү. Ва, жаман доңуз. Өз жанынан чоочуду окшойт. Мен атип не кылам? Ойдо жок жерден курсагым жарылып, ичегини көрүп, бала коркуп. Ата, жакшы келдиң. Курдагы киседе жибек жип боло турган, ийне боло турган. Ала жүр деп байкуш зайыптагы бирдемелерди салдырып койчу. Жаралуу тиштенип, чыйралып айтты. Унутпаң, карын майымдан оозума салың, курсагымды тигип жибериң. Чечине салган эр киши тамашалап күлгөн болду. Мен чын эле тайбас чалган экен десем, каманга чалдырган эпсиз экенсиң. Чымыркан, азыр курсагың тигиледи. Тегинжан оттук чагып, куу күйгүз, акеңдин тердигинен оюп кийиз күйгүз. Текемерген тиштенип эскертти. Карын майдан оозума салың. Укумчул экенсиң, деди эр киши. Текени кепке алаксытты. Карын майыңды каман жулуп кетиптир. Чым-чым калгандыр. Жарат ырбабай айыгады. Кишинин өз майы өзүнө эм. Укумчул экенсиң, ал умайдын эми деп жутуң. Эр киши көгөрүп, жыйрылган ичегини курсакка житирип, жарыкты басты. Коркок көрүнөсүң, коркпоң. Жарыкты тигип, күйүк басып таңып салам. Бүтөт. Ата, деле азуусу курч каман чалыптыр. Жымпыйта тилиптир. Азуу эмес, жанчарга жарылган курсакты көргөнбүз. Эмне? Баш жарылса кадатып, шыйрагы сынса шак-шак коюп таңдырып, бутун канжыгасына байлап алып, кайра чабышка кирген алыптардын жаны деле темир экен. Биз азуу чийген курсакты басып, эсибиз оойт. Тиштени араң чыдап, Теке сурап койду. Какшыгың өттү. Өзүң кимсиң сен? Эр киши тамашалады. Атам кыргыздын эр кишисимин. Унчукпа, калган кардыңды мен жарам. Теке өткүр көздөрүн жашылданта тирмее үнсүз тиктеди. Ал эр кишини билет болчу. Жанатан чыдатпай ууруган курсагынан улам, анын үстүнө чынында эле канысырап көзү бозоро түшүп, эр кишини тааный албай калган. Ал эр кишинин атын укканда өз атын атабай тиштенди. Көп жылдар мурда кол салып турган күчтүү жоого бул кишинин уруусу тымызын көшөкөрлүк көрсөтүп, өз журтуна чыккынчылык кылып турган кезде бул киши бала жигит кези. Чогултурдагы эр киши атын ала элек бала жигит кези. Ошондо жаш эр атанып турган Чогултурду өлтүрүш үчүн Теке көмүскөдөн жебе жумшап, аны жарадар кылган. Табыптын эминен кийин Чогултур аман сакайып кеткен. Кийин имиштен улам Чогултур өзүн аткан Төлөстүн мергени Теке экенин уккан. Ошол Теке ушул. Кийин Чогултур эр киши атанып, бүт журттун тайманбасы, жоо саяры, кол башчысы болгондо дагы ошол Теке бир кезде ушундай эрге жебе жумшаган үчүн өзүн журт алдында айыптуу саначу. Сыздап, өзүн өзү жемелечү, ал тургай элдик салтын колдонуп,
өзү барып эр кишинин алдына түшүүнү ойлоп ага чыдай алган эмес. Азыр жарылган курсагын тигип жатып, эр киши аны улам-улам шылдыңдады. Я, мазасы жок. Коркок болуп туруп, уулум, бу атаң кантип ууга чыгып жүргөн ыя? Көз жашы беттин отуна чейин сызылып кургап калган улан үнсүз сөзсүз эр кишиге кол кабыш кылууда. Эпилдеген ырас бала экенсиң. Жаман атаңды ээрчисең, ошондой коркок болуп калаар бекенсиң, уул? Тиштенип өңү сарыулай түшкөн Теке чынын айтты. Коркокмун чын эле эр киши. Ошентиң, мойнуң алың. Теңир атайы жазалады сени. Сенин алдыңа мени атайы айыптуу этти. Эр киши күлгөн болду. Сенин каманга чалдырганыңда менин тиешем эмне? Бу кандай кеп? Эр кишим, мени ушу жолку өлүмдөн алып калың. Мойнума чымчымды салып, жебе тиштеп туруп, алдыңдан өтөм. Кечирерсиң. Кандайдыр бир маанилүү окуянын сырын баяндаган эр киши эми күлбөй, тамашалабай токтоп айтты. Эр салтына биз барбыз. Өлбөйсүң, сакаясың. Сакайсам экен, баба салтын эсте тутпаган киши сенчилеп каманга чалдырат. Текенин бүткөн бою дүретти. Билет экен го, анан аста айтты. Ошону айтың. Кыйырдагы чоң жоого каршы чыксаң ийге. Алы курugан Теке көзү тунарып алсызданды. Саргая түшкөн иреңине карап, эр киши, ок тигир, өлүп кетпес бекен? Кансырап өлбөсө, киши өлчү жаратпы? Жүүнү бошурган көрүнөт. Чын мерген мындайды тоотпойду. Тегинжан суусун алып келчи. Теке тиштенип жанын сыздаткан катуу ооруга эзилип кыйналды. Чекесине мончук тер тоголонду. Анын катуу кыйналганын сезип, эр киши зекип койду. Сен чын мергенчи эмессиң. Чын мергенчи болсоң минтпейт элең. Теке араң айтты. Жан кыйналганда. Эр киши анын тамырын кармады. Жаның курусун. Жаныңда өзүң окшош дырылдаган сукур чымын көрүнөт. Кезегинде кишинин жанын көк чымынга салыштырган ишеним болгон. Төбөңдө дырылдап тур. Чалап жутуң, жаның оозуңа кошо кирсин. Текенин башынан сүйөдү. Эр киши ага чалап жуткурду. Ал ынталап энтиге чалапка чакап көңүл улады. Ыраазымын, мени өлүмгө бербедиң. Эр киши тамашалады. Жолборс чалса, бул өзү жолборс экен деп, мейли, сырттан өлө берсин дээр элем. Жанагы дуңкулдаган жаман камандын азуусу тийгенде, сокур чымынын төбөңө дырылдап уча качыптыр. Ондан киши өлбөсүн. Тоо таш кезген мергенчиси жаман камандан өлүптүр десе, төлөс чуртуна кеп кетеби деп, сенин урууңду шылдыңдан сактадым. Дырылдаган сокур жаныңды канатынан алып, чалапка кошуп сага жуткурдум. Эми өлбөйсүң. Теке тек көңүл улады. Жок, эми өлбөймүн. Эр киши келекке айткандай эле, Теке кайратсыз жаман эмес болчу. Өз тукуму кадырлаган жоокер, адис мерген, өзүнчө эр атанган киши, жууртулда кол баштаган жүзбашы, оорукта журттун билгилерине кошулган кеп ээси. Далай жолу дал ушул эр кишичилеп, башына күч келгенге өзү кайрат берген. Коркокту өлүм өзү издеп табаар деп макал айткан Теке жууртулда жүздү баштап айкырык салып, тапкач колуна беттешти. Чабышта көбү чыгым тартты. Ошондо айбалта тийип, баш сөөгүнө доо кеткен Теке жоодон араң кутулуп, башына күйүк бастырып, кайыш менен чырматып оорука келген. Эр десе эр, чыдамдуу десе чыдамдуу Теке жеке эле жаратка, ооруга чыдамкай эмес. Ал башка түшкөн оор күнгө, чоң кайгыга кыңк этпей чыдаган таш жүрөк киши. 3 жолу зайып алды. 3 зайыптан 7 уул, 5 кыз көрдү. 3 уулу чабышта өлдү. Ортончу зайыбы менен 2 кызы элин чапкан жоонун колуна туткунга кетти. Керген деген шер баласы ошол коркпостугу себеп болду. Өзү анча адис мерген боло элегинде ууга чыгып, кара тоодо капыстан жолборс калдырды.
капсалаңда, кагылышта, ооруга чыдап, эчиң кайгылуу күндөрдү башынан кечирген Текенин ушул жашындагы өбөгү жанында жүргөн жолборсу. Эр уулу киргенди жолборс алган жылы төрөлгөндүктөн анын арбагын ушул уул алып жүрсүн деп атын жолборс койгон. Тамтың баскандан тартып ага жолборстун күчүгүнүн терисинен жылбырскы даакы кийгизди. Ал тургай ушул уулу төрөлөр замат кара тоону артып, изине саядай түшүп, киргенди алган жолборсту атып келип, ошонун жүрөк канын сыгып, жырткыч жолборстун каны менен периште жолборсту оозанткан. Жолборстой алгыр бол, уул, жолборстой тайманбас бол, уул. Атаңдын кайгысы терең, аны журтту чапкан жоо, кергенимди алган жолборс тереңдетти. Аман чоңой эр бол, кайгымдын түбүн тешкин. Мени заардаган кайгым жоо менен жолборстун башына төгүлсүн. Дал ушундай жөрөлгөдөн Теке кенжеси жолборсуна баш тоголотуп, ага мергенчиликтен, жоокерчиликтин адистигин берип, уулун кадик мерген, коркпос жоокер болсо дегенде эки көзү төрт болчу. Уулду ат үстүндө чоңойсун деп, жылкычыларга да кошкон. Ал мергенчиликке кадик болсун деп, аны өзү жанына ээрчитип, ууга алып чыгуучу. Тестээрде эмес, колу буту сөөктүү, өзү жотолуу, мүчөлүү өскөн жолборс бой тартып калган бала жигиттей, илберинки сак, сергек Шамдагай. Ага алдырган көз салган атасы: "О көк теңире, тилегимди бер, жолборсум жолборстой болсун. Жоодон журтун коргогон эр болсо ийге, кагылайын уулга. Боконо сөөгү ката түшсүн, бал тирети толо түшсүн. Журт кыдыртып эл таанытам, жер кездирип жер таанытам" дечү. Катуу жарадар болгондон кийин Теке ал тилегине жете албачуудай сыздады, өкүндү, эр кишини кетирбеди. Бирер күндөргө дейри жаш деген экөөнү кысыр эмди тай союп сыйга алды. Ага туугандарын чакыртып, аларды эр кишиге, жаш дегенге тапшырды. Анан жолборсту дагы тапшырды. Бирок тапшыраардын алдында башын көтөрүп тың олтурган Теке сыр чечти. Аны байыркыдан табгаш жоо жибегин тартуулап, жан эргиткен сөзүн айтып, дүнүйөгө азгырылган чулук акыл бектерди, кол башчыны бийди амалдап колго түшүрдү. Ич арамга жик салды. Журт ынтымагы чатынады. Бири ойго, бири тоого карады. Ошондой кезде жоо бизди оңой бүлүндүрдү, оңой олжолоду. Тили кургай түшкөн Теке кымыз жутту дагы кебин улады. Ошол алданган жандын бири мен болдум журтум. Те бөлөк элден көп олжого батаарды самап, өзүмдүн өзөгүм эр кишиге жатташкам. Те ак чамбылдын белиндеги көп кыргында жоо колун шумкардай тийип, сүрүп жүргөндө эр кишим капыстан жебе жумшап, сен өксүткөн арам чунак мен болчумун. Кийин акылыма келгенде, эр атын жетелеп, жолборс тээктеп барып алдына түшөйүн дедим. Бара албадым, корктум. Өз айыбымды өзүм ачуудан уялдым. Сенден уялдым, журттан да уялдым, корктум. О эр киши, бир көргөнүңдө эле менин коркок экенимди билдиң. Мен коркок экем. Ыйык жерде башым жазданаарда мен арамдыгымды ошол коңур жерге ала кетпейин. Андан жер жийиркенер. Сени теңир өзү жолуктурду. Сага иштеген арамдыгым үчүн азыр сен ушул отурган агайынимдин көзүнчө менин башымды кесиң. Башымды 3 чоң жолдун айрысына таштатың. Эрге кара санаган жамандык менин башым менен кетсин. Эр киши да, жаш деген да, ага туугандар дагы тым-тырс отурушту. Кебин бүтсүн, айтсын деди эр киши ичинен. Башын аламбы? 3 жолдун айрысына таштаймынбы? Ал анаңкы иш. Теке жүйүртө басып, башын жерге салып жазыктуу отурган жолборско көрсөтүп, кебин жолборска айткандай болду. Жолборс, сен өзүңдүн эр атаңды таптың.
Ал сени жууртулда жоокер тынчтыкта мергени кылып өзү менен алып жүрөр. Сенин жаның эр атаңа аманат. Анан ал үнсүз отурган ага туугандарына карады. Силер ыраазы болуң баарың. Карабашыл журту өз ээсине ак ниет болсун. Биз акылдан адашып, жатка жанашып көрдүк. Андан абийир тапкан жокпуз. Чабылдык, тоздук, кордолдук. Эми билги журт беги Теңирдин жибергени менен өзү келди. Биздин журттун башына куш конду. Бул кары жаш баарын кубаның. Мындан кийин эч бириң жатка жанашып, өзгө арам санабаң. Муну мен айтты деп эшитиң. Өзүбүздүн билги эр Теке айтты деп эшитиң. Кана менин ол сапарым ак болсун. Ак тайлак мууздаттыңдар. Онун канын ууртайын. Анан эр киши мени өзүң мууздаң. Өз колуң менен, өз тинтең менен жоону мууздагандай кекенип, кайтпас болуп, ачууланып мууздаң. Тургула ага тууган, жөрөлгөнү жөнөттүңдөр. Баятан үнсүз жүүртө басып, жазалуудай отурган кишилердин эки-үчөө тура калышты. Чынында алар өздөрү сыйлаган эр Текенин айткан өкүмүн ишке ашырышмак. Аны баамдай койгон эр киши колун көтөрдү. Ва отуруңдар. Тигилер кайра отурушту. Эр киши жай сүйлөдү. Теке, сен мени жуу дебең. Жок, саа сенин журтуңа жуу эмесмин. Кагылышта кан өлөр. 1000 сан жебенин бири мени жарадар кылганы чын. Апей чабышта жоокер жарадар болбой калчубу. Байыркы бир болуп өткөн жолбун кырсыкты кектеп, азыр жанымда отурган журтуңду тулга алтырбаймын. Баба наркын сыйлап сырды ачык айттың. Бул эр жоокер салтына мен баш ийбей кое албаймын. Ак тайлакты коюңар. Ак улак мууздалсын. Теке экөөбүз канын уурташып, төштөшүп достошолу. Ак улак союлду. Баятан кымыз жутуп, байыркыдан баян козгоп, жадырап отурган журт эт пышкан соң эт жешти. Анан жаралуу Теке ортунан сүйөтүп турду да, эр киши экөө журт наркы менен төштөшүп кучакташып, ийин тийди кылышты. Жан кыйышпас дос болушту. Эр киши кескин айтты. О досум Теке, жолборсту аяш атасына кошуң. Жоортулда жоокер болсун. Жолборс тынч кезде билги болсун. Жолборс жер көрүп эл таанысын. Тек жолборс ненеси Жагүл башка ага тууган тегиз жарданы алакан жайышты. Үст ачык көк, боору күрөң жер суу силерге күч берип турсун. Атанын алып күчү, эненин ак сүтү сага күч кошсун. Уул кубат берсин, чырак. Эл четинде кыйырда жүргөнүңдө бизге кырчуу бол. Оорукта ойноп күлгөнүңдө бизге арка бол уул. Жер суу сени колдосун. Батасын беришкен соң жолборс чаар тонун кийгизип, жонуна саада касып, колуна чукмур баш карматып, атене ага тууганы жолборсту эр кишиге кош берди. Те сейрек токойду аралап, андан аркы мунарып баскан боз адыр кырды артып, караандары көрүнбөй кеткиче Теке ага туугандары менен сыртта тигилерди карап турушту, үнсүз турушту. Качан кырдан ары эңкейгенде, атчандардын караандары көрүнбөй калганда, Теке кубанып айтты. Жолборсум анык жолборс болор. Ак жолун эми тапты. Журтум, көңүлүм тынды. 65 жашымда мен силерден бөлүндүм. Сөөгүмдү кара сеңирге коюңар. Ташка каман чегиңдер. Эр деми эм, муңайбаң. Теке сакаясың, деди карыя. Сиздер кыргыз элинин залкыр жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековдун Көк асаба романын угуп жатасыздар. Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылышта окуган Кипариса Сурахманова.